Имамидин Ташевка карата абакта кыйноо көрсөтүлүүдө. Абактагы ишкер Ташевдин укугу бузулуп жаткандыгын жактоочусу Асель Аргынбаева билдирди. Ал Facebook баракчасына өзүнүн катын жарыялап, камактагы Имамидин Ташевдин укугу бузулуп жаткандыгын айтып, анын да катын жарыялады. Катта Ташев күнөөлөрү далилдене элек соттоочуларга кысым көрсөтүү жана кадыр-баркты басмырлоо фактыларын кеңири айтып берген. Асель Аргынбаева, адвокат, кардарыбыз Имамидин Ташевдин билдирүүсүн жарыялап жатып, 2017 жылдын 2-апрелинде таң эрте Садыр Жапаровдун мойнуна жана колдоруна бычак сайылган абалда Бишкектин СИЗОсунан табылганын эске сала кетели. Туугандары аны өмүрсүздүккө түрткөн деп айтышса, өзү бул аракеттин жакындарынын камакка алынышына каршылык катары түшүндүргөн болчу. Операциядан кийин ал номер 47 колониянын ооруканасына которулду. Ошол эпизод эске түштү. Өлкөнүн болочок президенти СИЗОнун дубалындагы системага каршы айласыз кадам таштоого түрткөн шарттарга туш болду. Бул жеке нааразычылык иш-чарасы эмес эле. СИЗОнун айлана чөйрөсү канчалык кыйратуучу экенин да көрсөткөн. Арадан жылдар өтсө да абал оңолбостон начарлап кеткен. Күнөөсү далилдене элек айыпталуучулар ар намысты басмырлаган мамилеге жана кысымга кабылууда. Президенттикке мурдагы талапкер көрүнүктүү бизнесмен меценат Имамидин Ташев азыр өзүнүн укуктары бузулуп жатканын ачык айтып жатат. Ал жалгыз гана чачын мажбурлап кыркуу, кемсинткен, форма кийүү сыяктуу зордук зомбулук жөнүндө айтууга батынган. Абактагылардын көбү репрессиялардан коркуп унчукпай отурса, анын эрдиги системага каршылык көрсөткөн. Бирок коргоонун ордуна ал андан да чоң кысымга дуушар болот. Адвокат жарыялаган Ташевдин катында убактылуу кармоочу жайындагы укук бузуулар, адамдын ар намысына шек келтирүүчү аракеттер жөнүндө да айтылган. Мен Имамидин Ташев 2024 жылдын ноябрь айынан бери СИЗОдо отурам. Мен камакта жаткан учурда номер 21 мекеменин кызматкерлери акыркы убакта адамдарды кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын жана СИЗОнун ички жоболорун бузуу менен номер 21 мекеменин кызматкерлери тарабынан өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткендигин белгилейм. Атап айтканда, көрсөтүлгөн кызматкерлер бирдиктүү кара форманы кийүүнү негизсиз талап кылышууда. Айыпкердин ар намысын жана кадыр-баркын кемсинтүү, чачын күч менен кырдыруу. Айыпкерге төшөк жууркан, жаздык шейшеп, жаздык кап, сүлгү, идиш аяк, сезондук кийим менен камсыз кылынбай жатат. Тамак-аш санитардык нормаларга жооп бербейт. Ошондой эле талап кылынган кубаттуулукка, жеке сапат стандарттарына жооп бербейт. СИЗОнун кызматкерлери соттолуучуга алардын ар намысына жана кадыр-баркына шек келтирген уят сөздөрдү колдонуу менен кайрылышууда. Эскерте кетсек, ишкер Имамидин Ташев 2024 жылдын апрель айында кармалып, ага бийликти күч менен басып алуу. Бийликти басып алууга эл алдында чакырык жасоо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүү беренелери боюнча айып тагылган. Июль айынын аягында сот анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан болчу. Президент кыйноолорду алдын алуу улуттук борборун жоюу боюнча мыйзамга кол койду. Кыргыз Республикасынын президенти Акыйкатчы институту боюнча мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Аны менен ал кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, аны Акыйкатчынын алдындагы бөлүмгө айландырды. Мындай нерсе укук коргоочулардын, коомчулуктун жана эл аралык институттардын каршылыгын жараткан болчу. Бул боюнча укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова Facebook баракчасында мындай деп жазган. Гүлшайыр Абдирасилова, укук коргоочу, Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, омбудсмени жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Башкача айтканда, ал Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жойду. Менин тажрыйбам боюнча акыркы 2 жылда кыйноого кабылып, жардам сурап кайрылгандар көбөйдү. Ал эми бул суроо талаптар жөнөкөй жарандар менен эле чектелбейт. Кээ бирлери жогорку деңгээлдеги адамдар. Улуттук борбор, бирок жок дегенде бул иштерди жазып жана жууп отчетторду түзүп турмак. Бирок мурдагыдай эле муну да карапайым кыргызстандыктардан тартып алышты. Андан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары да бул жаңылыкты тынчсыздануу менен кабыл алгандыгын айтып, бул мыйзам өлкөдөгү кыйноолорду алдын алуу мүмкүнчүлүгүн олуттуу түрдө бузду деп белгилеген. Фолкер Түрк, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары, Кыргызстан кыйноолордун алдын алуу жаңы мыйзам менен олуттуу түрдө бузулду. Кыйноолордун алдын алуу боюнча көз карандысыз мониторинг жүргүзүү органын жоюу, анын
ыйгарым укуктарынын азырынча толук көз карандысыздыкка ээ болбогон акыйкатчы омбудсмен институтуна өткөрүп берүү чечими Кыргызстандын адам укуктары жаатында милдеттемелерине каршы келет. КАУП Борбор Азия үчүн үлгү болуп, бул аймактагы эл аралык стандарттарга жооп берген жалгыз көз карандысыз улуттук укук коргоо мекемеси болгон. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 2012 жылы Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына факультативдик протоколуна катышуучу мамлекети болуу менен 2008 жылы өзүнө кабыл алынган Кыргызстандын милдеттенмелерин ишке ашыруу максатында негизинде түзүлгөн. Негизги милдеттенме эркиндигинен ажыратуунун же чектөөнүн бардык жерлеринде үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу болчу. Кышында Свет Өчөбү энергетика министрлигинин жообу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев энергетика министринин орун басарына суроо uzатып, кышында Свет Өчөбү деп сурады. Импортталган электр энергиясы үзгүлтүксүз келип турса камсыздоо туруктуу болот. Бирок чоң жүктөн болгон учурда айрыкча кечкисин убактылуу жөнгө салуу чараларын көрүүгө аргасыз болушубуз мүмкүн деп жооп берди министрдин орун басары Эмилбек Ысманов. Кышка мына биз буюрса баратабыз. Дефицит болбойбу? Өчүрүүлөр болобу, болбойбу? Кыш мезгилин биз эсептер жүргүзгөнбүз. Ошол бизде өткөн жылга салыштырмалуу дагы биздин керектөөчүлөр саны өскөндөн 500 миллион киловатт саат көзүп атат. Ошонун негизинде биз импорт катары кошуна мамлекеттердин 4 мамлекеттердин келишим түздүк. Өткөн жылы 3,8 миллиард киловатт саатка түзсөк, быйыл 4,3 миллиард киловатт саат түзүп, ошол биздин кышындагы дефицит маселесин ушул маселе боюнча чечебиз. Бул мага түшүнүктүү, элге түшүнүксүз болуп атат да. Электр энергия туруктуулуу берилеби же өчүрүлөбү? График болуп, өчүрүлүп кандай болот? Электр энергия азыркы эсептелген маселелер толук импорт маселеси болсо туруктуу беребиз. Болсо бир маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол эртең мененки көп колдонуу учурунда час пик жана кечинде көп колдонуу учурунда биздин ошол керектүү кубаттуулуктан аша турган болсо, ошондо бизде мындай регулирующий мероприятие жасаганга туура келет. Демек, жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. Эгерде белгиленген лимиттен ашыкча колдонсо, анда ошондой значит метод колдонулат. Анда ушундай эле болот. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунда Кыргызстанга салынган санкцияларды сындады. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп жатып, дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлерине кайрылды. Ал Украинадагы согушка, жакынкы чыгыштагы кырдаалга басым жасап, аларды токтотууга чакырды. Ошондой эле Кыргызстанга салынган санкцияларды негизсиз деп атап, муну өлкөнүн ички ишине кийгилишүү деп атады. Ал Улуу Британияны Кыргыз банктарына салынган санкцияларды алууга чакырды. Ошондой эле президент дүйнө саясаты боюнча да сөз сүйлөп, батышты Афганистандын тоңдурулган активдерин кайтарууга чакырды. Афганистанды эл аралык изоляцияга алуу жана каржылык жардамсыз калтыруу туура эместигин белгиледи. Ал батыш өлкөлөрү тарабынан тоңдурулган 9 миллиард доллардан ашык акча каражатын Афган элине кайтарылышы керек деп өзгөчө белгиледи. Андан сырткары мамлекет башчысы дүйнө Газа тилкесиндеги аяусуз кагылышуулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестина элине тилектеш болуш керектигин белгиледи. Ал бүткүл дүйнөнүн көз алдында өтүп жаткан адамчыдагы трагедияга кайдыгер карабоого чакырды. Президент тынчтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруу экендигин баса белгиледи. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз. Анткени Россия Украина жаңжалынан улам биз дагы жапа чегип жатабыз. Бир тараптуу санкциялар бизге жаңыдан бутуна туруп келе жаткан өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күчүрөп аракеттенип келебиз. Андыктан негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары жана жаңыдан бутуна туруп келе жаткан экономикабызды төбөсүнөн ылдый басуу деп баалайбыз. Мен дайыма айтып келген жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз. Бирок биз жарандарыбыздын кызыкчылыгын, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албайбыз.
Кыргызстанга карата жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандарыбыз тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделген. Кыргызстан банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертирүү үчүн көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даярбыз. Жетим тоо боюнча маалымат туура эмес кабыл алынганбы? Кыргызстандын тоо кен өнөр жайчылары жана геологдордун ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Борбор Азиядагы критикалык маанидеги чийки заттын запастары региондогу өлкөлөр геосаясий тузакка кабылып калбаш үчүн эмне кылуу керек деген тегерек үстөлдөгү анын сүйлөгөн сөзү коомчулуктун бир бөлүгү тарабынан бурмаланып туура эмес түшүнүлгөндүгүн билдирди. Камчыбековдун айтымында анын баяндамасынын негизги тезиси биргелешкен ишканаларды түзүүдө кыргыз тараптын үлүшүн көбөйтүү сунушу болгон. Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстандын тоо кен өнөр жайчылар жана геологдорунун ассоциациясынын төрагасы. Менин сүйлөгөн сөзүмдөгү башкы аргумент кыргыз тараптын үлүшүн 30%дан жогору көтөрүү маселеси эле. Ооба, бүгүнкү күндө биздин тоо кен мыйзамыбызга ылайык 30% үлүшүбүз бар. Бул жакшы көрүнүш. Анткени 2023 жылга чейин улуттук маанидеги бардык кендер конкурстун негизинде берилчү. Кыргыз алтын, кыргыз көмүр, кыргыз геология сыяктуу мамлекеттик ишканалар катыша алышчу. Бирок каржылык мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугунан пайдалана алышкан эмес. Натыйжада конкурс аркылуу объектилер чет элдик компанияларга өтүп келген. Бирок 2023 жылдан тартып бул норма мыйзамыбызга киргизилип, мамлекеттик ишканалар министрлер кабинетинин чечими менен түз эле сүйлөшүүлөр аркылуу лицензия ала алышат. Бул абдан жакшы чечим. Айрым объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бюджетке миллиондогон сомдор түшүүдө. Бул абдан кубанычтуу жана жагымдуу көрүнүш. Камчыбеков бүгүнкү күндө тоо кен мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү абдан маанилүү экендигин белгилеп, Кыргызстан биргелешкен ишканаларды түзүүдө көзөмөл пакетин алыш керектигин айтты. Камчыбеков ошондой эле анын сөздөрүн айрым ЖМКлар туура эмес чечмелегенине тынчсыздануусун билдирди. Эскерте кетсек, 2 күн мурун Вечерний Бишкек басылмасы анын ой орто эксперттик клубундагы сөзүн жарыялаган болчу. Ал сөздө мындай деп айтылган: Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү элементтердин бирден бири ишенимдүү изилденген гени Кеминдеги Куттесай. Биз эмне кылдык? Конкурссуз эле 70% үлүштү Кытай компаниясына берип, өзүбүзгө болгону 30% калтырдык. Кытайлыктар ишке киришип да коюшту. 10 чоң көмүр объектисин, анын ичинде 114 миллион тонна запасы бар сүлүктүү кенин жана Кызыл Кыядагы 5 бурхан шахтасын Кытай компанияларына өткөрүп бердик. Азыр жетим тоо темир кенин өткөрүү боюнча келишим даярдалууда. Ал жерде болжолдуу ресурстар 3 миллиард тоннага жетет. Бул кен кумтөрдөн 10 эсе пайдалуу, бирок бул жерде кыргыз үлүшү болгону 30%. Алар бизге темир жол курууга жардам берип жатат. Бул жакшы, бирок эмне үчүн биз да Казакстан сыяктуу шарт кое албайбыз? Ал жакта мисалы уран боюнча контролдук пакет мамлекетте калат. Биз эмне үчүн стратегиялык кендерден контролдук пакетти ала албайбыз? Касмамбетов менен Мамбет Айыпов Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Бүгүн 24 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбековичти жана Мамбет Айыпов Кабылбек Маматжановичти Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөсү кызматына ордуна дайындоо маселеси каралды. Добуш берүү жыйынтыгында эл өкүлдөрү Сүйүнбек Касмамбетов менен Кабылбек Мамбет Айыповду шайлоо жана референдумдорду өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөсү кылып шайлашты. Бишкек мэри иштен кетти деген маалымат жалган. Бул боюнча президенттин басма сөз кызматынын башчысы Аскат Алагөзов жазып чыкты. Анын айтымында президенттик шайлоолорго чейин министрлер жана жетекчи орунду ээлеген кызматкерлер алмаштырылбайт. Аскат Алагөзов Кыргыз Республикасынын басма сөз кызматынын башчысы. Социалдык тармактарда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев кызматынан алынды деген маалымат тарап жатат. Бул маалымат чындыкка дал келбестигин расмий билдирем. Ушуну менен бирге коомчулукка да кайрылгым келет. Ири шаарлардын жетекчилери, министрлер жана башка кызмат адамдары президенттик шайлоо өткөнгө чейин өз милдеттерин аткарууну улантышат. Алардын ишинде олуттуу кемчиликтер же мыйзам бузуулар аныкталган шартта гана өзгөчө учур болушу мүмкүн. Бул убакка чейин эч кандай кадрдык алмашуулар, анын ичинде кызматтан кетүүлөр же дайындоолор пландалган эмес. Эч кимди аябайм, мага азыр баары бир, деди Камчыбек Ташиев.
Ушул эле жыйында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаевга акыркы эскертүүсүн берди. 24-сентябрда Чүй облусундагы Чалдабар автожол өткөрүү көзөмөл пунктундагы абал боюнча өткөн жыйында ал КПП кызматкерлери жүргүзгөн мыйзамсыз иштер үчүн мамлекетке уурдагандарын кайтарып беришерин, муну өз мүлкү жана түрмөдөгү мөөнөтү менен төлөй тургандыгын билдирди. Ошондой эле ал коррупцияга каршы мыйзам катаалдашкандыгын эске салып, бирок ага карабай анын дагы деле токтобой жаткандыгын белгиледи. По Министерству транспорта, Абсата, сен боюнча да маалымат бар, айтып коеюн. Я прямо скажу. Так, мына кечеги жасалып аткан жумуштардан, подрядчиктерден уже арыздар түшүп атат. Биз Министерство транспортанын жетекчилерине акча бергенбиз деген арыздар түшүп атат. Не дай бог это подтвердится, посажу в тюрьму. Уктуңбу? Сен эме ойлобогуну, мени аяп коет экен деп. Эч кимди аябайм маган. Маган баары бир азырчы. Мага баары бир. Если мен сени түрмөгө отургузсам, анда башка жетекчилер унчукпай. Экс-депутат Улукбек Садиков ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Береке курулуш компаниясы ЖЧКсынын директору Улукбек Садиковду ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча кармады. Атайын кызмат билдиргендей, Садиков 2019-жылдын апрель айында АА аттуу жаран менен көп кабаттуу турак жайды үлүштүк куруу келишимин түзүлгөн. Макулдашуунун алкагында АА курулуш үчүн Ош шаарынан 45 гектар жер тилкесин бөлүп берген. Келишимге ылайык курулуш компаниясы көп кабаттуу үйдүн жалпы аянтын 750 чарчы метрин курулуш аяктагандан кийин ага берилиши керек болгон. Бирок Садиков өнөктөшүн алдап, жер тилкесин мыйзамсыз түрдө өзүнүн фамилиясынын намына каттатып алган. Натыйжада экс-депутаттын башкаруу чарасы каралып, карамакка алынды. Дөчүңгүздүн адамдарыбыз деп акча опузалагандар кармалды. Укук коргоо органдары Бишкектин борборундагы кафелердин биринде опузалап акча талап кылган шектүүлөрдү күч менен кармашты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 16-сентябрда шаар тургуну Чыңгыз жана Жайник аттуу 2 адам өздөрүнүн азыркы каза болгон Крим авторитет Дөчүңгүздүн жигиттери деп тааныштырып, 30 000 сом талап кылып, кийинчерээк жабырлануучудан 100 000 сом талап кылышкандыгын билдирген. Ал жабырлануучунун үйүн жана унаасын өртөйбүз. Эгер милицияга кайрылса өлтүрүп салабыз деп коркутушкан. Бул боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 2000-жылы туулган жана 2004-жылы туулган жарандар Исанов Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафеден 20 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөлөрү Бишкекте кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча ири атайын операция жүргүзүлгөндүгүн маалымдады. Ведомствонун маалыматына караганда Кыргыз Республикасынын жазык кодексин кылмыштуу коомчулукту түзүү же ага катышуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргызстандын жана бир катар чет мамлекеттин жарандары эл аралык кылмыштуу коомчулук түзгөндүгү аныкталган. Алар Кыргызстандын аймагында кол борборлорду уюштуруп, АКШ, Канада жана Европа өлкөлөрүнүн жарандарына чалып, телефон аркылуу алдамчылык менен алектенишкен. Кылмышкерлер алдамчылыктын ар кандай схемаларын колдонушкан. Жасалма документтерди даярдоо, фиктивдүү компанияларды түзүү, социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу алдоо, криптовалюта операциялары аркылуу алдамчылык жасоо. Маалыматка ылайык топтун мүчөлөрү Туркияда таанышып, акыркы 3 ай ичинде Кыргызстанга келишкен. Бишкектеги бир нече даректе жүргүзүлгөн тинтүү маалында 9 ноутбук, Apple планшети, 20 уюлдук телефон, 26 720 Америка доллары жана 550 евро. Шектүүлөрдүн паспорттары, чет элдик операторлордун сим-карталары, 22 банк картасы, 4 Wi-Fi роутер, ошондой эле 23 грамм баңгизат алынган. Мындан тышкары кылмышкерлер жасалма документтерди, паспорт, айдоочулук күбөлүк жана башка даярдоо үчүн жасалма интеллектти да колдонушкан. Бул факт боюнча ноутбуктардын бириндеги файлдар менен тастыкталды. Милициянын маалыматына ылайык уурдалган акчалар Европада жашаган Маршмеллоу деген каймана ат менен белгилүү болгон Иван аттуу адамдын көзөмөлүндөгү европалык банктардагы эсептерге которулуп турган.